Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Японияга болгон жумушчу сапарынын алкагында Япониянын эл аралык кызматташтык банкынын башкаруучусу Нобумитсу Хаяси менен жолугушту. Акылбек Жапаров Кыргызстан Япония менен бардык багыттар боюнча өнөктөштүктү мындан арада чыңдоого, анын ичинде Япониянын эл аралык кызматташтык банкы сыяктуу абройлуу каржы институттарын тартууга позитивдүү ниетте экенин баса белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы азыркы дүйнөлүк экономикалык кырдаалды, көптөгөн энергия булактарынын тартыштыгын жана кымбаттыгын эске алуу менен салттуу булактарга салыштырмалуу энергиянын кайра жаралуучу булактары көбүрөөк орун алып жатканын белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Нобумитсу Хаяси энергетика жана азык-түлүк бааларынын жогорулашына байланыштуу Кыргыз Республикасындагы макроэкономикалык кырдаалды турукташтырууга мүмкүндүк берген министрлер кабинетинин аракеттерин колдоорун билдирди. Маалымат үчүн Япония эл аралык кызматташтык банкы Япония өкмөтүнө тиешелүү.